Men kir жуусам, кээ бирөөлөр күлөт да. Мен кир жуам. Аялымдыкын жуам, баламдыкын жуам. Неге? Себеби бул үйдө мен дагы жашайм. Ал жерде менин эле эмес. Менин дагы кийимим бар, алардыкы дагы бар. Кээ бирөөлөр тамак жасаганды билбейм дейт, кээ бирөөлөр эркектер үйрөнүш керек, билбейм дегени бул надандык эмес. Кээ бирөөлөр билип туруп билбеймин дейт, бул нерсе надандык. Кылыш керек. Неге десеңиз, ал семьяда бир эле аялыңыздын курсак ачат деген тема жок да. Сиздин да курсагыңыз ачат, балдарыңыздын курсак ачат. Ошондо сиз ага жардам бербеңиз, сиз кылыңыз, сиздин каласаңыз милдетиңиз да. Үйдө жыйнашка жардам берем. Пайгамбарыбыз жардам берген, пайгамбарыбыз кылган. Кийимдер тиккен, Мен сиз айтышыңыз керек боло турган тема, сөз бул кылышыңыз керек. Кылышым керек. Себеби ал үйдө кийимдерди бир эле сизге тиешелүү эмес да. Аял эркек үчүн кийим, эркек аял үчүн кийим. Кийим сыяктуу бириңерден баштап намысыңарга чейин жабасыңар. Ар бир темада. Кенен түшүнгөн адамга бул кенен түшүнүк бул мекендештерим. Мисалы кээ бир эркектер сыйлык күтөт да, кичине жардам берип койсо, рахмат деп внимание кылады, башка темаларды айтышат. Көрдүңүзбү, сиз кичине идиш жууп коюп внимание күтөсүз, аялыңыздан мактоо күтөсүз да. Аялыңыз 10 жыл болду, 20 жыл болду, 30 жыл болду, бир рахмат уга элек, бирок кириңизди жуат, кийимиңизди жуат, идишиңизди жуат, тиштериңизден баштап тиштериңизге чейин жууп коет, бүт карайт, тарайт. Бирок сизден бир ыраазычылык уккан жок. Ошондуктан ыраазы болуңуз, ыраазы кылыңыз. Бир молдок айтат экен. Аялыңа бардык нерсени берсең бер, пластик карточкаңы бербе, түгөтүп коет дейт экен да. Анан айтып сөзүн улап, үйгө барган учуруңда тамак кылган болсо, эч мактай элек болсоң бир мактап кой, аялдын көңүлү куунайт, сүйүнөт дейт экен. Анан бул дагы макул деп барып, айтканыңызды кылам деп барып, үйгө тамак кылып койгон болот. Чынында аны жейт. Мындай тамак кылган эмессин, 30 жыл болду турмуш курганыбызга. Өтө сонун чыгыптыр, рахмат деп эме кылса, аялы дагы 30-25 жыл 30 жыл болуп калды, мен тамак кыламын, бирок бир ыраазы болгон эмессиз. Неге кошуна тамак алып чыкса аны мактайсыз дейт экен да. Ошондуктан кимден келген тамак ошондо тактап коебуз, анан мактай беребиз. Тамам. Кайненең үйдөн кеткен учурда 3 ишти эч качан кылба. Биринчиден, кухня болобу, китепкана болобу, үй болобу, апаңыздын, ошо кайненеңиздин комнатасы болобу, айырмасы жок. Өзүңүзгө ылайыктуу тартипти киргизбеңиз. Тазалап, уборка кылып, пылесостоп, шкафтарды жылдырып, китептерди ордунан жылдырып, идиштерин алып башка жерге салып, сандыгыга салып, айтор өзүңүзчө кыйын тазагер болбоңуз. Кайненеңизге көп учурда, жүзө 70% учурда алмашуулар жакпайт. Жаш өткөндөргө жакпай калат. Ошо кухня болобу, ошо айырмасы жок. Андан көрө кеңешиңиз, бир ооз кеңешиңиз, кылсам болобу деңиз, ооба десе болду. Канча каалагыңыз келсе кыла бересиз. Сюрприз кыламын деп келиндер көп учурда ката кылуулат да. Ал эми экинчи гыйбат кылбаңыз. Кайненеңиз кетти, болду деп отуруп алып эле гыйбатын кылбаңыз. Азыр камерадан толуп кеткен бардык жерде. Бул жакшы мааниде, жаман мааниде дагы айтып атам. Гыйбат кылбаңыз. Өзгөчө кайненеңизди, апаңызды гыйбат кылып отурсаңыз уят нерсе башка бирөөлөр бар. Кайненем мындай, кайненем мындай болбойт. Ал эми кайненеңиз кеткенде үчүнчү кылбашыңыз керек болгон иш бул болду, кутулганыма шүгүр деп туруп, шүпүргөмөр кытып кирип жатып алсаңыз туура эмес. Урматтуу келиндер, сиздерден сураныш дагы керек болсо бир жакшы багыт дагы бул. Кайненеңизден коркконуңуздан, күйөөңүздү сүйгөнүңүз үчүн эмес, Аллах үчүн кылыңыз бир ишти. Ошондо сооп дагы табасыз. Кылган ишиңизден береке дагы табасыз, жакшылык дагы аласыз да. Ошо шыпырыштан баштап бүт бардыгын Аллах үчүн кылыңыз. Бул сизге гана пайда. Эркек зина кылган учурда, мисалы өмүрүндө бир эркек аял кишини жылаңач көрдү, зина кылды, ошол кайфтын аркасынан түшөт да. Мисалы 18 жашта зина кылды, арам иш кылды. 18, 19, 20, 21, 22 кетти да.
бойдок жүрө берет, ошо бойдок жүрүп үйлөнгөнгө чейин тобо кылып никелүү ак некесиге үйлөнгөнгө чейин улана берет, бул кайф, издей берет да. Зина деген ушундай кайф нерсеси, наркотик окшош. Наркотик баягы дозасы күчтүүсүнөн бир сайсаң кайра таштай албай каласың да. Ансыз тура албай каласың. Ошол сыяктуу зина арам маселеси, бир жолу кыз менен жатып койсоң, ошо менен ошол кайфти издеп жүрө бересиң, бирок таппайсың да. Таппайсың, ишенип кой, таппайсың. Бул эң жаман оору, бул эң күчтүү вирус. Коронавирус эшигин кычыгынан качып кетет ал вирус киргенде. Бул эң оор вирус. Баягы адам тумандын ичиге кирип, караңгылыктын ичинен чыга албай калат да. Кыздан кызга секирет. Түп тамыры жок бир эшикти ачып алган болот да, эркек киши өзгөчө. Кыздан кызга секирет, андан буга секирет, аттап жүрө берет, өзүн тозокко дайыр отун кылып атканын билбей калат да. Менин сөзүм дагы таасир бербей калат ага. Алымдардын, устаздардын, чубак устаздын эч кимдин сөзү таасир бербей калат ага. Ошо тумандын ичинде өзүнүн жашоосу болорум ошол. Эми ушундай экенмин деп өзгөзү кээ бир сөздөрдү шылтоо кылып табып алып, жыргап кайф кылып жүрө берет. Бирок узакка барбайсың, ойлон. Эгер ушул сөзүм сага жетип аткан болсо, демек туура жетип атыптыр. Токтот. Бул ишиңди токтот. Жиштир. Билем, сен эрктүүсүң, күчтүүсүң. Эгер ушул иштериң болбогондо билесиңби, сен азыр эмне деген натыйжага жетип коймоксуң? Эгер ушул иштериңе кеткен убакытты башка туура нерсеге кетиргениңде эмне деген иштерди кылат элең, билесиңби сен? Ошондуктан ийгилик үчүн аракет кыл. Азыр тешиктерге эмес, максаттарга маани бере турган учур экендешим, ойлон. Жашоом түп тамыры менен өзгөрсүн десең, 40 күн тахажжудду калтырба. Мисалы бүгүн число канчасы? 18 экен бүгүн. 18 ноябрь болсо, декабрь 28. Ошондойбу? 18, 28 болобу? 28ге чейин 40 күн калтырбайсың, Эсептеп 40 күн калтырбай, токтотпой окуйсуң. Анан жөн эле физиология кылып туруп түшпөстөн, ошо тахажжуд окуп жаткан учурда бүткүл ичиңдеги жан дүйнөңдөгү армандарыңды айтасың. Жеткен, жетпеген, жетишиң керек болгон ичиңдеги күйүттөрдү, армандарды айтасың. Ыйлап айтасың. Аллахым, сага толук кулчулук кыла албадым. Ата-энеме жакшы дуа кыла албадым, кызматын кыла албадым, эл жериме кызмат кыла албадым деп дуа кыласың, ыйлайсың. Чындап артисттикке салып өзүңдү калп эле ыйламыш эмес, чын жүрөктөн падышам ыйлайсың. Мына ошондо чындап результат пайда болот, урматтуу мекендешим. Тахажжуддун чындыгында сен менин билбеген пайдалары өтө көп. Энергичный болуңуз. Робот катын болушуңуз керек, урматтуу эже карындашым. Энергичный болушуңуз керек. Солгон гүлдөй, баягы өлүп калган балыктай суу үстүндө чыгып калат го, ошол сыяктуу болуп калбашыңыз керек. Эркек киши тартылат, сиз жаш, тың, күчтүү, энергичный болуп турсаңыз, сизге тартылып үйгө шашып турат. Үйгө дагы кегиз келбей калат, эгерде шалпей берет, жүрө берсеңиз, шалпей бере тура берсеңиз. Буну мен жаман көрүнөйм, бирок айтыш милдетибиз. Сөз бул аманат. Энергичный болушуңуз керек. Бул жугат. Сиздеги бар энергия күйөөңүзгө кадимкидей жугат. Үйгө келгенде эркек киши майрам болуп кетип, эс алышын каалайт да. Бирок келсе дагы тил мынча километр бирөө чыгып алып, мээсин жесе, мындай нерсени эркек киши каалабайт, ачыгын айтканда. Ага дүйнөнүн, көчөнүн проблемалары койгузуп ашырып коет үйгө барганга чейин. Үйгө барганда да проблема үстүнө проблема чечиле турган нерселер көп пайда болуп кала турган болсо, ал үйгө баргысы да келбей калат, эркек киши качышты баштайт. Неге экинчи аял темасы көп күчөп атат? Ал менен жөн тынч чындап жашасам экен деп барып атат да ушул кадамга. Биринчи аял чындап работа катары кабыл алып калган да, жумуш катары. Экинчи аялды жашаш үчүн деп калган. Ошондуктан сиз менен жашасын, сизди работа катары көрбөсүн, иш катары көрбөсүн сизди. Кайнене уруша турган адам эмес. Ал абайлап, аярылап, сыллык, жагынуунун, сүйлөөнүн кени болуп эсептелет. Сиз көп жерде келишпей атасыз адамдар менен. Неге кайненеңиз менен келишпейсиз билбеймин. Көп адамдарга жакшы мамиле кылыштын аракетин кыласыз, бирок неге кайненеңизди душман катары көрөсүз билбеймин. Сиз күйөөм үчүн деп атасыз, бирок күйөөңүздү төрөгөн, күйөөңүз жанын беришке даяр болгон жалгыз зат эне болуп атпайбы, энеси болуп, апасы болуп атпайбы, анан кантип силер урматтабайсыз? Апасын урматтаңыз.
ишенип коюңуз, апасын урматтасаңыз, эркек кишинин жашоодо эң чоң бакыты дагы ошо апасы болуп эсептелет. Эгер кадыр баркына түкүрүп, каракаты менен отурбаймын деп бейпартада деп кетип калсаңыз, анда эң чоң жоготууңуз ошол жерде болот. 99+9 жоготууңуз ошол жерде өлүп бүткөн болот. Сизди адам катары сыйлап коюшу мүмкүн, бирок сүйүү болбойт. Ошондой экен, апасын сыйлаңыз, апасын урматтаңыз. Кайнене айтыша турган, уруша турган, же бир нерсе кыла турган, бир нерсени айтты кайнене, дароо кылып кое бериш керек. Эртең кылам, бир күнү кылам, бир сутан кийин жок, дароо кылыш керек. Эгер сиз ошол учурда кылбасаңыз, кайненеси мени укпайт экен барыбир. Жүрөгүнөн баягы сууш пайда болот сизге карата. Айтпай эле коет көп нерсени. Көп түшүнүктүү, жакшы кайненелер бир-эки жолу айтат, кылбаса келин, унчукпай эле коет да. Ой балам менен бактылуу болсун, жөнүндө жашасын дейт. Кайненелер түшүнүктүү болбосо ажыраштырып чыгат. Ушундай темалардын аркасынан. Ошондуктан ойлонуңуз, эже карындаштарым. Кыздарыбыз келин болосуздар, келиндер бул темаларды ойлонуп коюңуздар. Сынган кылыч китебин окусаңыздар, ошол жерде дагы келет. Манас атабыз маселесинде, бул жерде Манас атабыздын илим-билим, Манас атабызда биздин жалпы кыргыздын жашоосу келген да. Маданияты, каада салты, адеп аклагы, медицина, биология, астрономия. Себеби неге астрономия? Ошол учурда жылдыздарды карап жол тапкан, география кылган, география илими тоже келет. Манас атабыз кайсы жерге кандай кылам деп изучать эткен. Айтор, биздин Манас эпосунда 50% жалган, 50% чын дейбиз. Ошо чындыктын ичинде бүт илимдер бар да, чындыгында бар. Дүйнө жүзүндө Чыңгыз Айтматов атабыздын эң көп чыгармалары 170 тилден ашык которулган болсо, андан кийин эле көп которулган, көп сатылган, көп таратылган Манас атабыздын жазуулары болуп эсептелет, Манас эпосу болуп эсептелет мекендешим. Ошондуктан Манас биздики эмес, керек эмес дегендер бир ойлонуп койгула. Манас менен сыймык таанамын. Манас атабыз биздики, Манас атабыз болгон, Манас атабыз Алтайда төрүлгөн, Таласта эмес, Алтайда төрүлгөн. Ушуну билип алышыбыз керек мекендештерим. Азыр кимден сурасаң Таласта төрүлгөн дейт. Жок, Алтайда төрүлгөн. Чоң жинди деп ат коюшкан атайын, душмандардан жашыруу максатында, эки жактан көз тийбесин, сөз тийбесин, балким билип калбасын деп, ага чоң жинди деп Жакып атабыз өз атайын алып келип, өзүнүн койчусуна таштайт, тарбиялап бер деп. Айыл жергесинде тарбиялап алсын, ачтыкты көрсүн, токтукту көрсүн, жашоону үйрөнсүн деген максатта өзүнүн койчусуна берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясы да куддум. Манас атабыз тарбиясы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясынан үлгү алган, окшош кетет. Окшош жагы өтө көп. Ошондуктан Манас атабыз изучать этип окуп коюшубуз керек. Бүгүн Ташкордо деген тамак жейбиз. Жөнөкөй эле мисалдардан Ташкордо бышкан эт. Жердин астында неге жерди казып кылат, билесиздерби? Сынган кылычта келет, бул өтө чоң саясат, анан стратегия бар да бул жерде. Кыргыздар качып, жашырынып, ал жерден душмандан качып жүргөн учурда, эгер сыртта тамак кыла турган болсо, түтүн чыгып, түтүндү душмандар көрүп, ошол жерде душмандар экен деп келип, душмандарды өтүрүп кетчү да. Ташкордодо түтүн жердин ичинде калат да. Ошондуктан Ташкордо мурда ошентип этти малды союп ошол жерде Ташкордо кылып жешкен ата-бабалары согуш учурунда. Түтүн чыккан эмес, душман каякта көргөн да билген да эмес. Ошондой маселелерди эске алып мекендештерим да, ал учурда помидор бадырын келбейт, бирок көптөгөн мөмө жемиштер дагы бар болгон, пайдаланышкан. Биздин азыр эле Кыргызстандын учурунда, Кыргызстанда көптөгөн биологдор жер жемиштерди изучать эткен окумуштуулар айтат, көптөгөн жей турган бизде жашылча чөптөр өсөт жана бар да. Биз нелерди жеп атабыз, не кылып атабыз, кимди окуп, кимди окубай жатабыз. Ошолорду карап коюшубуз керек мекендештерим. Ар күнүбүздө тандоо бар. Жакшы жака, жаман жака. Арзануу жагынан жакшы жака. Бир адам бар, мисалы бир адам квартирада жашайт, арендада айга 30 миң төлөйт. Хозяин келди дагы, мен 35 миңге башка бирөөнү киргизем, бул жерден жогол деди. Бул үчүн жакшылыкпы, жамандыкпы? Эгер түшүнгөн адам болсо, тагдыр деп кабыл ала турган адам болсо, бул үчүн жакшылык. 30дан жакшыраак, арзаныраак, анан комфорт. Квартира башка жактан Аллах Таала дайындап койгон да. Эгер тагдырга ыраазы болуп чыга турган болсо, бисмилла деп. Анда жакшылыктар, сыйлыктар күтүп турат.
Анан ошол жерде отуруп алып сыздап, бергениң ушул Кудайым, кайсы күнөөм үчүн деп нааразы болуп, жан дүйнөбүздөгү өзүбүзгө тиешелүү күнөөлөрдү Кудайга оодарышты баштасак, чындыгында артка кетебиз да. Ошондуктан наалыбайлы, тандайлы, күндө ар күндө эртең менен турган учурубузда бизде тандоо болот. Жакшы жашоого, жаман жашоого. Наалып, неге андай, неге мындай, неге мындай деп баягы кээ бир городская мынтип сезилген эмелер бар го. Колун ичке бүкөмөй тамак жеп мындай арданай бере тургандар. Ошонун түбүнө келем десең, бактыс боло бересиң. Шүгүр кылган, канаат кылган, ар бир күндөн бактылуу боло билген адам кабыл алганды билет. Ал ошол жыртыгыраак, жаманыраак кроссовкага дагы ыраазы болот. Кичине бузуураак үйгө дагы ыраазы болот. Раковинада диш жуаса дагы ыраазы болот. Неге? Береке, менин жашоом, менин тынчтыгым, менин ийгилигим ушул. Шүгүр кылсам дагы көбөйтүп берем деген Кудайдын сөзү бул, урматтуу мекендешим. Ошол нерсеге ишенет, ошол нерсеге амал кылат, аракет кылат. Ата бабаларыбыз бардык жоктон акылдуу келген да. Мисалы куржун деп коет. Куржундун көзүн карасаң бир нерсе бар, алып кой дейт го. Мурда эттерди туздатышкан, жешкен, эми согушка 3 айлап, 2 айлап ата бабаларыбыз кеттерден мурда холодильник болгон эмес, тамак сактагыч атайын идиш аяктар болгон эмес. Кантип сактаган десеңиз, аттын эки жагында куржун болгон. Куржундан материал, пакет болгон эмес, материал болгон, аба ар дайым кирип турган, азыктарды салып койгон, ал шамал кирип, шамалдап, азыктар таза бойдон сакталган. Согушка 2 ай кетет, жолго 3 ай кетет, айырмасы жок, тамак ашты таза бойдон кармаган. Манас атабызда Канекейинебиз 30 аял жардамчысы менен Манас атабызга 4 мезгилдин 4 түрдүү кийимин аскерге, жазга, күзгө айтып бардыгына формаларды тигип, бычып даярдап турган. Ага аял болуш дагы өтө кыйын. Манастын аялы деш үчүн Манастын аялдай болуш керек, өтө кыйын тема болгон. Манастын 40 жоросуна бул жакта 30 аял ар дайым тынымсыз иштеп турган. Көрдүңүзбү мекендешим, ата бабаларыбыз кандай акылдуу болгон, даана болгон, күчтүү болгон, и ошого жараша аялдары да күчтүү болгон. Биз күчтүү болойлу, аялдарыбыз кааласа күчтүү болот. Биз чоң иштерди кырайлы, алдыбызда кааласак аялыбыз туруп берет. Биз лох болсок, биз жалгоо болсок, биз артка кетсек, биз жата берсек, жатак болсок, анда аялыбыз дагы өзүбүздүн бирибиз болот. Өжөр болот, аракет болот. Аял менен урушкан бул эркек катын болуп эсептелет. Аялды жеңип болбойт урушуп негизи. Жеңген тагдырыңды дагы жеңилген болуп эсептелесиң да. Таяк тартыш боюнча жарыштар болот эле, 1-2 жолу барып катышып. Ошол жерде вестер тура келе турган болсо, эркекти аялга сала турган тема чыгып калган да. Ошондо айттым. Аялга түшө турган болсоң, сен ошо чемпионго жеңген тагдырыңды да жеңилесиң. Кайсы бет менен бир эмеге, таяк тартыш маселесинде бир кыз бала менен күрөшөсүң. Вес туура келди, ооу келди, айырмасы жок. Сагынага түшкөндөн кийин аял кишини жеңсең, аял кишини жеңди го бул, эркек эмес экен деп айтышат адамдар. Эгер жеңилип калсаң, эркек эмес экен бул, аялдан дагы жеңилди деп айтышат. Ушул теманы алып туруп карай турган болсок, ушу чемпионатты. Жашоодо дагы ушундай. Эркек болуп, эр болуп туруп аялыңыз менен айтышып атсаңыз, талашып атсаңыз, таарынып атсаңыз, сиз катындан дагы төмөн экенсиз да. Кээ бирөө ушундай былтый болот, былтык. Болбойт. Аял менен уруш болбойт. Жеңсеңиз дагы жеңилдиңиз ал менен.